Салам достор, каналыма куш келипсиздер. Сиздер менен мен Канекей. Бүгүнкү роликте арыктоо темасында мен сиздерге көптөн күткөн видеону тартайын дедим. Ал үчүн видеону акырына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басып, комментарийге ой пикирлериңиздерди жазып кетиңиздер. Анда биз азыр баштайбыз. Бүгүн өзгөчө диета боюнча тааныштырып берейин. Бул диетанын аты кето-диета, кетогенный диета деп койсок болот. Ошондой диета билбесеңиздер, интернетке кирип карасаңыздар, ошол жактан информацияларды табасыздар. Анда мен сиздерге өзүмдү билген кеңештеримди ошол диета боюнча айтып кетейин. Анда биринчи эле бул диетанын өзгөчөлүгү ден соолукка жаман таасири тийгизбестен арыктаганга жардам берүүчү диета болуп эсептелет жана эң эле оңой диета бул зерикче, ленивый адамдарга ылайыктуу диета деп деле айтсам болот. Бул жерде эч кандай кыйынчылык деле жок. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп айтып беремин. Себеби биз адам заты энергияны эмнеден алат? Азыр 3 нерсени айтайын. Биринчи углеводдордон, экинчи белоктордон, анан жир, майдан алат. Ушу 3 нерседен гана адам энергия алат. Көбүнчө биз углеводдорду көп жейбиз, нан азыктарын, ошол булочка, сахар, ошондой нерселерди. Болбосун макарон, крупа, каша, овсяный, гречневый каша, рис, ошого окшогон нерселерди ундан жасалган дегеле бар жок ундан жасалган тамак азыктардын бүт баарын таптакыр жебей коебуз. Углеводдорду бербей койсок, организмге углеводдор барбаса, углеводдордун ордуна организм запаска кармап турган жырларды, майларды адамдын денесиндеги ошол майлардан энергия талап кылып, ошолорду иштетип баштайт. Мен азыр сиздерге айтайын, эмнелерди биз жесек болот. Биз эт азыктарынан жасалган тамактарды, эттин өзүн ошо эттин өзүн эле кууруп, мен сиздерге азыр эң оңой рецептин көргөзүп коем. Эттин өзүн кууруп эле салат жасап, помидор, огурцы азыр жаз келет, как раз салаттар көп. Салаттардан көбүрөөк жесеңиз, анан этти жей берет десе, 1 килограмм бир кылып күнүндө көптөн эт жебешиңиздер керек. Эртең мененкиге сөзсүз 2 яйцо, 2 же 1 же 2 жумуртка жейсиздер. 1-2 жумуртка. Андан ашык эмес. 2 жумурткада канча 120 грамм калория. 120 калория бир жумурткада, 2 жумурткада ошондо 240 калория болот. Анан салат менен кошуп жесеңиз, где-то 300 калория чай үстүнөн. Обедте эмне жейбиз? Обедте мен сиздерге азыр айтып кетем. Обедте 500 граммга чейин кефир, айран, же болбосо 200-300 граммга чейин творог, быштак, анан дагы эле салат жейсиздер. Сөзсүз салатты унутпаңыздар. Обедте кааласаңыздар, кичине эт менен кошуп салат жесеңиз, эттин үстүнө кичине салат кошуп койсоңуздар дагы болот. Ужинде эмне жейбиз? Ужинде биз ошол эле эт, малдын этиби, уйдун этиби, толуктун эти кандай жол менен жасалса дагы 250 граммдан ашпаш керек. Сөзсүз өлчөп көрүңүздөр, 250 граммдан. Же-то аз гана эт, көбүнчө салатты көбүрөөк кылыңыздар дагы. Ошону жеп жатып аласыздар. Сиз 6-тан кийин эле уктап жатып албайсыз. 6-дан кийин 9-10 жатарга жакын кичине тарелкага өзүңүзгө ылайыктуу 1 килограмм жеп албастан бир жегенде бир 5-6 мындай кичинекей кылып эле ошого салып туруп жер жемиштерден жеп, суудан көбүрөөк ичип жатасыздар. Бирок жатарга жакын 1 саат алдын, 2 саат алдын гана суу ичишиңиздер керек. Болбосо эртең менен беттериңиздер шишип калат. 1 саат алдын жатарга жакын суудан ичесиздер. Анан сөзсүз тамактардын алдында эртең менен турар менен лимонный сууну ичкенди унутпаңыздар. Эртең менен туруп, кичине лимондон 1 лимонду жөн эле салып туруп,
эртемен турар менен лимон суу, сөзсүз лимон суу. Лимон суунун өзү пайдасы аябай жакшы. Ашказанды тазалайт, шлактар, эртемен турган өзү оозуңуздардан деле жаман жыттар келип, ашказан кирдеп калат да. Лимондун кислотаны өзүңүздөр билесиздер, аябай кирди жакшы кетире турган эң күчтүү кислота болуп эсептелинет. Ошон үчүн эртемен турар менен лимондон 2 кесим алып туруп, стаканга 200 грамм сууга кичине сыгып, же болбосо жөн эле салып, лимон сууну даярдап койсоңуздар, эртемен туруп эле лимон суу ичесиздер. Андан кийин тамак койдуңуздар. Ошондой эле сөзсүз түрдө фрукты жешиңиздер керек. Фруктулардын дагы банан жебеңиздер. Банан болбойт. Банандан башка цитрусовый фруктулар, алма, ошогон нерселерди көбүнчө алма жесеңиз жакшы. Алманы саат 11-лерде жейсиздер. Саат 11-ден 3кө чейин, максимум 11-ден 3кө чейин. 3төн кийин фруктуларды жегенге болбойт. Ошондой эле сууну тамак жеэрдин астынан тамак жегенден кийин сөзсүз 1 стакандан суу ичип туруңуздар. Жөнөкөй кайнатылган суу, чай, сахар, андай нерселерди таптакыр отказ кылабыз. Углеводдорду отказ кылганды көрүп алдыңыздар. Сөзсүз углеводдор кайсыл тамактар 1 грамм дагы, 2 грамм дагы углевод жебейсиздер. Болбосо сиздин диета кармагыңыз бесполезно. Только биз белоктор менен жырлар менен гана тамактанабыз. Углеводдорду таптакыр жебейбиз. Таш болуш үчүн көбүрөөк суу болуш керек, жидкость. Ошон үчүн тамак жеэрдин астынан тамак жегенден кийин сөзсүз суу ичсеңиздер, ашказан бат иштеп, бат ашкылып, бар жоон бат чыгарат. Мен сиздерге ушул диетаны сунуштамакчымын. Арктагыңыздар келсе, сөзсүз ушул диетаны пробовать этип көрүңүздөр. Аябай бат, анан эч кандай стресс болбойсуздар. Комментарийге да жазып кетиңиздер ушул диетаны сизге жактыбы, өзүңүздөрдүн результатыңыздарды сөзсүз комментарийге жазып кетиңиздер. Мен күтөмүн. Жашаңыздар.